бийлик менен иш жүргүзүү да ушул аткаруу комитетине тапшырылат деп депутат катары ошо аткаруу комитетинин төрагасы мына Роза Отунбаевага тапшырылган. Мына ошол күнү ошо аткаруу комитети чогулуп кандай болобуз, ушундай шартта эмне иш кылабыз деп. Бийлик качып кетип эле тынчыган жок. Анткени Бакиевдер миңдеген адамдар куралданган бандиттери бар болчу. Миңдеген миллиарддаган доллар акчалары бар. Алар жөн жаткан жок. Мына кайра басып алабыз, кайра талкалайбыз деп. Ошо 9-унан баштап эле тополоң болду да. Мына 9-унан баштап июнду уюштурушуп, июнда ошо Ошто, Жалал Абадта Кызыл Кыргыган салганга жеткенге чейин мына ушулардын колу менен жасалган иш да ошол. Ошого чейин канча тополоң болду. Ушундай шартта биз менин оюмча туура чечим кабыл алганбыз. Биз жоопкерчиликти алдык, бийликти алган жокпуз. Бийлик жок болчу. Мына азыр ошо бийликти легитимдештирүү процесси келатат. Мына азыр парламенттик демократияга баратабыз. Оор бийликте турган кишилер үчүн бул процесс абдан оор. Анткени бийликти өзүң басып алып туруп каалаганыңдай калчап, каалагандай маселе чечиш оңой. Ал эми азыркыдай шартта демократия деп айкындык, ачыктык кылып коюп, анан мамлекеттик алдыга жылдырыш абдан эле оор. Мына ошо ооруна карабай, мына азыр Роза Сафовна өзү башында туруп ушу жылдырып келатат. Бирок мына 7-апрелде сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, бийлик тарабынан провокация болгон, элдин арасына ошонун негизинде курал тарап кеткен, андан кийинки азыркы оор кырдаалдардын баарын айтып атасыздар да. Ошол оор кырдаалда кабыл алынган чечимдер туура болду депчи. Ошондой баягы элдер чабуул жасабай эле тынчтык жол менен бийлик алмашса болбойт беле? Чабуул жасабай, мисалы айрым араб өлкөлөрүндө күтүп, такыр эчтеке кылбай ошол жерде кетпей туруп алса, анда бийлик алмашат беле? Ошону Бакиевге айтыш керек да, ошол күнү ошентип биринчи ошо 6-сында Кызыл Кыргын кылып таласта чабуул кылбай, бийлик чабуул койду да. 6-сы күнү кечинде мына ушу баарыбызды жөн эле бирден колубузду кайрып алып барып камабай, ошондой чабуул жасабай эле эртеси курултайлар өтүп, курултайларга чыгып, ошо элден коркпой турган бийлик болсо, жообун айтып, сөзүн айтып турса, кан төгүлбөйт болчу да. Анан биринчи канды ким төктү? Мына саат 12-де, 12:20-да биринчи адам мына снайпердин огунан аянтта өлүп атат. Эми аянтта жүргөн элди тетиги ак үйдүн үстүнө отуруп алып аткылаштын өзү бул жырткычтык. Демек ошол биринчи ок элди козутуп жибердиби? Эми эл биринчи ок козуткан жок. Ал эл ошого чейинки элди бийликтин мамилесинен козуп көтөрүлүп калган. Бийликтин күнү бүтүп калган. Ал сааты саналуу эле болуп калган. Анткени ошо 24-үндөгү курултайда биздин жасап атканыбыз туура, биздин кылып атканыбыз туура, мындан ары биздин үй бүлө башкарат, балам башкарат, бир тууганым башкарат деген эле сөз болду да. Ага эл чыдабайт болчу. Мурат мырза, мына 7-апрелден кийин сиздердин жүрүштөрдү көбүнчө мындай контрреволюциячыл жүрүштөр деп аталышты. Анан сиз Акаевдин убагында дагы, анан Бакиевдин убагында дагы чоң кызматты ээлеген адамдардын бирисиз. Анан бирок сизде кийин ошол мурунку президент Бакиев деле кызматтан алды. Бирок ошончо дагы сиз эмне үчүн революция деп тааныгыңыз келбейт? Болбой эле төңкөрүш деп жатасыз. Суроо жаралат да. Мен 7-апрель күнүн айтып атам да. Себеби Кыргызстандагы революциялык процесс бүтө элек деп атпайм. Бул төңкөрүш күн революциялык процесстин ичинде калып кетти да. Сиз жакшы суроо бердиңиз. Эмне себептен куралды көтөрүп чыкпай, тынч жол менен алмаштырса болбойбу беле бийликти депчи? Болмок. Эгерде кантип алмаштырыш керек эле? Эгерде ошол эле аянтка келип, мына араб өлкөлөрүн мисал кылдыңар. Мен араб өлкөлөрүндөгү революцияларды кудум ушу кыргыз элинин революциясы менен түздөн түз байланыштырар элем да. Анткени кыргыз эли көп өлкөнүн, көп улуттун көзүн ачып койду. Демек Кыргызстан таасир этти дагы, окко учуп атса дагы келип бийликти алмаштырбады. Бунун эки жагы бар да, буну биз так айырмалашыбыз керек эле. Кыргыз улуту өзүнүн бийлигин куралсыз алмаштырганга толук кандуу укугу бар. Жарайт, алмаштырып кое алат да. Бирок ооба куралдуу төңкөрүш болду дегеним, эгер курал көтөрүлүп келбесе окто атылбайт эле деген сөз да. Курал көтөрүлүп келди. Ал эми ал кандай себептен куралданып калды эл? Буну Бакиев өзү куралдандырдыбы? Же болбосо оппозициянын кандайдыр бир куралдануунун артында ким турат деп анда айтасыз? Куралдануунун артында ким турат? Ким куралдандырды? Эмне себептен барып Кыргызстандын атайын кызматы форумдун алдын алып барып туруп бир машина куралды таштап салды? Бул провокация деген ойго кошулбайсызбы? Уктурбайсызбы? Ушунун баардыгын тергөө иши бул бийлик кеткенден кийин объективдүү
тактайт да. Себеби бул бийлик турган учурда бул объективдүү такталбайт да. Себеби жакшы макал бар эмеспи? Жеңиштин ата энеси көп, жеңилген тарап жетим деп. Ансыгары азыр бул бийлик турган учурда буга объективдүү баа берүү кыйын да. Качан гана бул бийлик алмашып башка келген учурда объективдүү процесс жүрүп, ошол тергөө иштери жүрүп, анан кийин аныкташы мүмкүн. Апрелде баягы баса белгилеп, мына ушул революция бул болду деп, анан кийин 25 же болбосо 24 мартта жок бул революция болгон эмес, же болбосо ал революция деп ушинтип бөлө бере турган болсок, анда мындай логикага барып калышыбыз мүмкүн да. Кечээ Акаев турган бийликте мартта келип алып туруп Бакиеваны алмаштырып салды. Апрелде келип туруп Бакиевди кууп чыга алып туруп Отунбаева келип отуруп алды. Эртең дагы бирөө келип туруп ушинтип анан дагы революциялар күндө боло бериши мүмкүн да. Бул туура эмес логика. Биз так айтышыбыз керек. Кыргыз улутунун пешенесине жаралган, кыргыз улуту үчүн күйгөн бийлик келбей атат. Ошол бийлик келсе түгөнөт бул революциялардын бардыгы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн 7 апрель окуясы туурасында сөз кылып жатабыз. Биздин студиянын коноктору президенттик аппараттын жетекчиси Эмил Каптагаев жана мурунку адилет министри Марат Кайыпов. Азыр бир аз тынуудан кийин кайрадан кеп толосак. Эмил мырза, негизи бул революция узакка созулган, бир чоң максаттарды көздөгөн процесс деп сиздер өзүңүздөр эле айтып жатпайсыздарбы? Анан мына бүгүнкү убакта ошол сиздер элдик бийликти алып келебиз, элдик башкарууну алып келебиз деген максаттарды койгонсуз да. Бирок азыр ошол эле бийлик алып келем деген кишилердин ортосунда, мисалы сиздердин команданын ортосунда бир ажырым болуп, бирин-бири кандайдыр бир деңгээлде мындай биринин жарасын бири тырмап дегендей көрүнүштөр орун алып атат да. Анан мунун өзү баягы доско күлкү, анан душманга шылдың дегендей болуп калган жокпу? Анткени эл арасында булар деле бийликке келем деген эле аракет турбайбы деген дагы көз караштар болот. Бийликке келип, бийликти алып алабыз деген аракет болсо, ошондой болбойт болчу. Биригип туруп эле ошол жетисинде түнү сүйлөшкөн боюнча бөлүшүп алып эле, сен биякты карма, сен биякты бүттү, эч кимге көрбөйбүз болуп кете бермек. Биз ошо бийликке келип калып калабыз деген аракет жок. Мына 2008-жылы меморандум кол коюлган. Ошондо ушул жаңы конституциянын негизги принциптерине алганбыз, моюнга айтканбыз. Ким келечекте кандай шартта болбосун, кандай статуста же абалда болбосун, ушул принциптер үчүн күрөшөбүз деп. Ошондо ушу демократиялык принциптерди койгонбуз. Эми мына былтыркы конституцияга биз эгерде бийликти кармап калалы, өзүбүздөн чыгарбайлы десе, бүгүнкүдөй принциптерди ошол жака киргизбейт болчубуз. Мына конституцияда азыр жогорку кеңешти эле алалы. Мына эки партия оппозициядабыз деп атат. Атамекен, ар намыс. Бирок алар оппозиция эмес, бийликте. Анткени бийликтин кан тамыры болгон финансыны ошо оппозиция кармап отурат. Бийликти көзөмөлдөөчү укук коргоо органдарынын комитетти ошо оппозиция кармап отурат. Аларсыз өкмөт кыймылдай албайт. Өкмөттү болсо ошо көпчүлүк коалиция түзүп алып бийликтебиз деп атат да. Бирок алардын бул абдан жаңы нерсе. Мындай нерсени мындай мурда эч ким мындай кылып киргизип бийлик бермек турсун, сүйлөтчү эмес да. Микрофонун өчүрүп коюп, мына Ройсаковна парламентте жана мегафон кармап алып кыйкырып жүрдү го, тиги эмесин микрофонун өчүрүп сүйлөтпөй. Мына ушу азыркы шартта бул элге чынын айтканда биз мындай маданиятка көнгөн жокпуз да. Бийликтин ичинде бири-бирине айтып чыккан, бийликтин ичинде бири-бирин көзөмөлдөп турган. Азыр бийликти негизинен тең салмакташкан бийлик келатат. Бирок бул бийлик маданияты биротоло калыптаныш үчүн да бир топ иштеш керек. Ал эми азыр айтып атпайбы, апрель боюнча эми чындык кийин чыгат бул бийлик кеткенде. Бийлик кетти. Биз 3 айдан кийин убактылуу өкмөт бийликти өткөрүп бергенбиз. Былтыркы июлдан бери карай ошол биз жетисинде келген биз жоопкерчиликти алган адамдарда бийлик жок. Бийлик негизинен азыр коомдо. Белгиси мына кечээкө эле парламенттеги талаш тартыш. Ошол эле бийлик бир кишиде эмес, каалаганындай бурап, каалагандай жаап кое албаганын белгиси ошо да. Мына андан мындан ачыкты, мындан дагы көп ачыктык менин оюмча мүмкүн эмес. Ошон үчүн азыркы система, азыркы демократиялык багыт бул эң туура багыт. Буга бир аз сабыр кылышыбыз керек, көнүшүбүз керек. Чиновниктер дагы, бийлик башындагылар дагы, депутаттар дагы, министрлер дагы ушундай ачык шартта
бардык жагынан жөн эле мындай шамал уруп, бардык жагынан көздөр карап, жөн эле кулактар угуп туруп жаткан шартта иштегенге көнүш керек. Демек акыркы мореке болуп жаткан көрүнүштөр бул күтүлгөн нерселер беле? Бул күтүлгөн нерселер. Анткени биз азыр жаңы баратабыз. Мындай нерселер дагы далай болот. Ошолордон өткөндөн кийин ар бир сөзүбүзгө баа берип